үйдө жашабагандан, машиненин жамандыгынан бактысыз болуп калбайт. Же болбосо адамдар баланын жоктугунан да бактысыз болуп калбайт. Адамдар да эркек менен аялдын ортосунда сүйүү мухаббат мамиленин жоктугунан азып, тозуп жок болуп кетет. Ошол себептен эркек менен аялдын ортосунда мамилени кургула эркектер. Кичине ол кез-кезде гүл сатып бергиле, кез-кезде субханалла оюнчук алып келип берип койгула, эчтеке болбойт. Кез-кезде субханалла бир жакшы тамак алып берип койгула, кез-кезде машинеңизге салып катуураак айдап коюңуз, каткырып күлүп койгула. Кээ субханалла бир ойноп коюп, жана биатлон ойноп койгула, кээ бирде футбол ойноп койгула короңордун ичинде машалла. Кээ бирде мына бийлеп койгула. Ошондой нерселердин баардыгы үйдө жакшылыкка ырыс келме, күлкү, үйдүн ичинде күлкү. Ошол үйдө береке бардыгын белгиси болот. Ошол үйдө ынтымактын алып келишине себеп болот субханалла. Анан эле кабагыңды мончура эле, огат болбой өлөйүн деп калдым, тигинтип калдым, анан эле баягы көп кабагың боякта, аш жебей каш жегиле туугандар. Аял да ошондой болсун субханалла. Мында кабагын жаап эле сен туугандарыңа берип атасың, монтип эле. Жок, кашыңды ачып кой машалла. Туурабы да мына? Ушундай.